Күн санап жақындап аткан шайлоого даярдык иштери күчөгөндөн күчөп атканы анык. Бүгүн катыша турган партиялардын арызы кабыл алынып бүтүп, алар ат салышууга укук бере турган калган шарттарды аткарууга бел байлап отурат. Өлкө башчысы бул апта ичинде журналисттер, талдоочулар, эксперттер менен ысык көлдүн жээгинде жолугуп бир топ орчундуу маселелер боюнча ачык баарлашуу өткөрдү. Ал эми Бозумчак кенинде кенди иштетүүчү ишкана ачылды. Мындай саясий экономикалык окуялардын катарын маанилүү маданий иш-чаралар дагы толуктаганын белгилесек болот. Алар эки элди жакындаткан Кытайдын маданият күндөрү жана оймо фестивалю. Бул жана башка окуялар туурасында кеңири сөз кылып, эфирде Жума кайрык программасы. Саламатсыздарбы? Быйылкы шайлоо жылынын эң чечүүчү этабы жакындап калды окшойт. Бүгүн шайлоодо күч санаша турган партиялардан Борбордук шайлоо комиссиясы катышуу ниетин билдирген документтерди кабыл алып бүттү. Саат 18:00-дөгү маалыматтар боюнча алдыдагы парламенттик шайлоого катышам деген 34 партиянын тизмеси такталды. Эми кезек тизмени тактап, күрөө каражаттарын төгүү сыяктуу шарттарды аткарууда калды. Мунун арасында тизмени тактоо деген өтө орчундуу маселе турат. Балким шайлоодо өтпөсүн билген партиялар үчүн бул анчалык деле кыйын маселе эместир, бирок өтүшү мүмкүн болуп турган партияларда бул өтө татаал талаш-тартыштар менен коштолору белгилүү. Анткени тизменин баш жагынан орун алуу депутаттык креслону ээлеп алуунун эң эле ишеничтүү жолу. Буга чейинки шайлоолор көрсөткөндөй, тизменин башында капчыктуулар жана өлкө үчүн керектүү, өтө креативдүү делген саясатчылар кирет. Боло турган шайлоо алдында элдин көңүлүн бурган окуялардын катарында бир партиядан экинчисине кире качкандардын, көрүнүктүү эле саясатчылардын тигил же бул партияга орун которуп табышмактуу жүрүш жасагандары болду. Андан сырткары күтүлгөн жана күтүүсүз сыяктанган биригүүлөргө карап, алдыдагы 2 айдагы далай кызыктар менен коштолору белгилүү болуп тургандай көрүнүп турат. Эмнеси болсо дагы эмки парламент иш билгилер менен көбүрөөк толукталса максатка ылайык болмок. Бурлай Пусурманкулованын материалы. Бүгүн 2-августта парламенттик шайлоого катышууну каалаган саясий партиялардын арызын кабыл алуу аяктады. Шайлоонун күнүн аныктаган президенттин жарлыгы күчүнө киргенден баштап 5 сутка ичинде саясий партиялар жарышка катышуу ниетин Борбордук шайлоо комиссиясына билдиришти. Бул партиялар азыр шайлоого катышуу ниетин билдирген документин гана тапшырды. Укук министрлигинин маалыматында өлкөдө 200дөн ашык саясий партия каттоодон өткөн. Шайлоого барууда айрым партиялар биригип, укук министрлигинен кайрадан каттоодон өтсө, кээ бирлери жаңы саясий орган болуп түзүлдү. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы болуп кайрадан каттоодон өттү. Республика ата журт жаңы партия болуп түзүлүп, документ тапшырды. Партия 30-июлда катарына реформачыларды кошту. Ал эми ата мекен башка партияга кошулбаганы менен улуттар биримдиги менен стратегиялык өнөктөш болорун жар салган. 30-июлда жаштардан куралган жаңы муун кыймылы менен өнөктөштүк тууралуу макулдашууга кол койду. Республика ата журт партиясы жаңыдан түзүлгөнүн эске алганда, Республика партиясы өзүнчө ата журтта өз алдынча шайлоого катышса болорун адистер белгилешет. Ал эми ата мекен азырынча макулдашуу менен айланасына чогултууда. Эксперттер саясий партиялардын мындай кадамын көбүрөөк добушка ээ болуу аракети гана деп эсептешет. Биригүүнүн жанагындай келишимдерге кол коюлуунун логикасы деле ошонун тегеретесинде да. Себеби ар бир партия өзүнүн мүмкүнчүлүктүн кайсы бир региондо, кайсы башка бир жерде ошону баамдап, анан кийин ким менен бириксек көбүрөөк добуш алабыз деген ниет менен чогулуп атышат, биригип атышат. Анан эми албетте баягы идеологиялык негизде биригүүлөр болбой атат. Мунун себеби бир эле. Себеби бизде идеологиялык партиялар өзү жок. Партиялардын арыздары кабыл алынган соң алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бекитилет. Мыйзам боюнча белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин билдирүү кабыл алынбайт. Андан соң партияларды каттоо жараяны башталат. Каттоого алынуу үчүн да бир топ талаптарды аткарууга туура келет. Каттоо 4-сентябрда бүтөт. Башталышы 25 августка чейин биз тизмелерин алабыз. 25 августтан баштап туруп, мына берилген болсо 10 күн мөөнөт берилет, биз өзүбүз карап чыкканга. Мыйзам боюнча гендерное равенство, анан баягы нацменьшинство дегендер бар 15%, анан квота по молодежи баягы жаштарга дегендер бар. Каттоого чейин булар күрөөнү 5 миллион сомду төгүш керек. Ошондой эле талапкерлердин арасында 2 адам мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болушу керек. Коомчулукта депутат болууга жалгыз аброй жетиштүү эмес. Акчада башка орунда же болбосо бир депутаттык орун бир канча миң долларга бааланганы айтылып келет. Мындай күбүркептер жөн жерден чыкпастыгын талдоочулар белгилейт. Бир 30-40% эскилерлер келет. Себеби эми эч кимге жаңылык эмес, капчыктуулар келген өткөн парламентте. Бул шайлоодо деле акча маселеси, финансы маселеси партиялар үчүн чоң ролду ойнойт. Ансыз бүт Кыргызстан боюнча саясий агитацияны жүргүзүш мүмкүн эмес.
жаңы албетте жаңыдагы адамдар болуш керек. Ошентип анан кийин бир 2-3 шайлоо менен анан жаңы элита келет деп ойлойм. Себеби жаңы элитанын мындай кокустан эле 100% кет. Ан үчүн убагында анда 2013-2011 жыл анда люстрация жөнүндө мыйзамды кабыл алыш керек болчу. Ошондо мыйзамдык негиз түзүлмөк. Эски кишилер баары биротоло мыйзамдын чегинде келбесин деген. Бирок ушул шайлоого катышууда тизмеге жаңы жүздөр аралашат деп коомчулук күтүүдө. Шайлоодогу дагы бир жаңылык добуш берүү биометрикалык маалыматтардын эсебинен өткөрүлөт. Учурда БШК мамлекеттик каттоо кызматы менен шайлоочулардын тизмесин тактап жатат. Добуш берүүгө 10 күн калганга чейин тизмелер такталып, аймактык шайлоо комиссияларына жиберилет. Добуш берүү күнү шайлоочудан паспорт жана биомаалымат суралат. Бул ачык жана таза шайлоону камсыз кылуу максатында жасалып жатканын Боршайком мүчөлөрү белгилешет. Шайлоо бүткөндө ГРЭСтин оператору атайын маалымат берет. Ошунча киши ушул участоктон идентификациядан өттү. Участокто 2000 жаран болсо тизмеде, ошонун ичинен 1000 идентификациядан өтсө, ошол санын урнадан чыккан бюллетендер менен салыштырат да. Ошондо урнадан 1000-ден көп бюллетен болбош керек да. Ошол дагы бир абдан жакшы чара биздин комиссияларды контролдого. Анан дагы биздин урналарга жаңагы пачкалап салса болбойт да. Урналар бир-бирден гана алат. Урнадан да чыгат жаңагы бюллетендердин саны. Ошондо таза ачык болот. Анан дагы конфликттер болбойт. Чатак чыкпайт. Партиялардын үгүт иштери шайлоого 1 ай калганда же 4-сентябрда башталып, 3-октябрда токтойт. Ага чейин бир дагы партия үгүт иштерин тигил же бул маселе боюнча жүргүзө албайт. Буга чейин көчөлөрдө илинген партиялардын көрүнөк жарнактары да алынып салынат. Мыйзамга баш ийбегендер шайлоого катышуу укугунан ажыратылат. Партиялардын өкүлдөрүн бекиткенибизден кийин каржы жагынан караган өкүлүнө биз мүмкүнчүлүк беребиз. Барып туруп РСК банкты же Айыл банкты спецсчет ачкан избирательный фондун. Ошо избирательный фонддун шайлоо фондунан булар бизге 5 миллион сом которулат. Андан тышкары калган акчасына, партиянын калган акчасына булар үгүт иштери, анан шайлоого байланыштуу иштерин кылышат. Жарышка катышуу ниетин 30дай партия билдиргени менен көптөрү каттоо маалында же күрөөнү төгө албай кулашы ыктымал. 5 миллион сом күрөө коюп шайлоого баргандар 5% тосмодон өтө албаса каражаты кайтарылбайт. Өткөн жолку шайлоого 29 партия катышып, 5 партия парламентке келген. Бир дагы саясий партия көпчүлүк добушка ээ болгон эмес. Ошондой эле бул жолу жогорку кеңешке келгендер эркин депутаттык мандатка ээ боло алышпайт. Фракциялардан тышкары депутаттык топтор болбойт. Бурулай Сурманкулова, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал, Жума Кайрык. Ушул жуманын талкууга көп учураган дагы бир окуясы президент Алмазбек Атамбаевдин Чолпон Ата шаарында массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, талдоочулар жана эксперттер менен баарлашуусу болду. Президент көптөгөн курч маселени жаап түзөбөстөн болгонун болгондой айтып, эч нерсени жаап жашыргысы келбей ачык маек курду. Андан сырткары өлкөдөгү күтүлүп жаткан негизги саясий окуя парламенттик шайлоо, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Нарымбаевдин камакка алынышы сыяктуу көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан суроолор боюнча дагы өз позициясын так билдирди. Мындай баарлашуу биздин мамлекет учурда кайсы маселелерге өзгөчө көңүл буруп жатканын жана бурушу керектигин ачыктай турганын дагы белгилесек болот. Президент, журналисттер, саясат тылдоочулар жана белгилүү медиа эксперттер менен Чолпон Атадагы Рухордо маданий комплексинде баарлашты. Жолугушуу суроо жооп беретиндей болуп 2 сааттан ашык убакытка созулду. Президент жолугушууну көл жээгинде уюштуруу сунушуна дароо макул болгон. Анан да кездешүүнү суроо жооп беретинде өткөрүүнү өзү сунуш кылды. Менимче түз эле суроо жооп өтсөк туура болот го. Чүдегендер журналисттер өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаров боюнча президенттин позициясына кызыгышты. Анткени АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан укук коргоочуга сыйлык тапшыруу чечимине карата өлкө башчы пикирин айта элек болчу. Албетте АКШ менен 93-жылы түзүлгөн келишимди бузууга карата кыргыз президентинин пикири дагы элге кызык болуп келди. Каково ваше мнение на это событие? Окуя боюнча пикириңиз кандай? Бул эки тараптуу алакага кандай таасир тийгизет деген ойдосуз? АКШ менен келишимди бузуу менен кыргыз өлкөсү көп багыттуу саясаттан кетип аткандай таасир калтырбайбы? Я открыто вам скажу, не буду дипломатничать, что я полностью поддерживаю и Ачык эле айтайын, Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү менен өкмөттүн чечимин колдойм. Бир адамга сыйлык берген үчүн эле мамилени бузуу керек беле деп сындап жатышат. Ошол бир адамды сыйлоо дымы бараткан отко чок таштоого барабар. Ал чок от алып жалбырттаган жалынга айлансачы. Ансыз да түштүктө кандай кандуу кагылышуулар болду.
Надеюсь, что это не продумано, но боюсь, что это продуманная провокация, направленная на разжигание межнационального конфликта на юге Кыргызстана. 3,5 жылдан бери өзүнүн жеке чечими менен Азимжан Аскаровго карата чыккан өкүмдү өзгөртүүгө аны түрткөндөр болгонун президент ачык айтты. Бирок өлкө башчы сот чечимине кийлигишкен эмес. Эл аралык алакада дагы өзүн өзү сыйлагандар мындай кадамга барбайт. Вы знаете, двухсторонние отношения, они поэтому и называются двухсторонними. Эки тараптуу келишим кызматташуу деп аты эле айтып тургандай, эки тараптын кызыкчылыктары бирдей корголуп, эки тараптан тең сыйлоо болушу керек. Келишимде ушулар негизгилерден. Ооба, Кыргызстан кичинекей өлкө, бирок ага карабай мамилени тең ата жүргүзөт. Анткени биз көз карандысыз өлкөбүз. Биз эч кимге чөгөйлөбөйбүз. И под кого-то ложиться, и перед кем-то кланяться мы никогда не будем. Жолугушууга катышкан эксперттер дагы кыргыз-орус мамилесинин келечегине кызыгып, ири энергетикалык долбоорлордун тагдыры тууралуу да сурашты. Секвестируется практически бюджет. Алардын бюджети кыскарууда. Бул өңүттөн алып караганда Орусиянын долбоорлорунун кийинкиси кандай болот? Российско-киргизские проекты. Что касается российских проектов, Орусиялык долбоорлор тууралуу айтсам, мен бул багытта баары зымга тизгендей болууда деп айта албайм. Интернеттен өкмөттүн билдирүүсүн окугандан кийин эле дароо Русгидро менен байланышып, ДОТ бул жака учуп келди. Ал жогорку нарын кестери айтылган мөөнөттө бүтөөрүн билдирди. Мен Россия менен мамилени алардын эсебинен жашаш үчүн түзүүгө каршымын. Бизге ким насыя грант берет деп кол карабашыбыз керек. Ушуну токтотушубуз зарыл. Ген өндүрүүгө каршы чыккандарга күч колдонуу керек деп эмнеге айтты дейсиңер? Эгер ген байлыктарды иштетпесек, экономикабыз эч качан бутуна турбайт. То мы никогда не станем экономически независимы. Кыргыз-орус алакасында Атамбаевка 1916 жылдагы окуяны эскерүүгө байланыштуу суроолор дагы берилди. Факты есть факты. Бул факт. Эгер мен мындай дата жок десем, анда өзүмдү өзүм кечирмек эмесмин. Эл дагы мени кечирмек эмес. Ал боюнча даярдалган жарлыкты дагы туура деп эсептейм. Люди меня бы не простили бы. Атамбаевдин президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин эмне иш кылаары дагы көпчүлүккө кызык. Ал болсо спикер да, премьер да болбойм дейт. Анан да бийликти кимге өткөрөрү дагы кабыргасынан коюлду. Я скажу честно, никакой операции преемник не будет. Бийликти атайлап артындагы мураскерге калтыруу операциясы деген болбойт. Башкаруучусун эл өзү тандашы керек. Чынында эле өзүбүздүн акылман элибиз бар. Эгер биз таза шайлоо өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзсөк, татыктуусун эл өзү эле тандап алат. Эң башкысы ал чынчыл бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеген таза адам болушу керек. Должен быть честный человек, который будет работать на страну. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин камалышы тууралуу дагы өлкө башчынын позициясына журналисттер кызыкты. Вы знаете, я привык слушать всегда все точки, все мнения сторон, но в любом случае... Мен бардык тараптын пикирин укканды жакшы өздөштүргөм. Нарымбаев деген атка минер Төлеевдин кызынан акча доолап атыптыр деген кабарды угузушканда мени албетте түйшөлтпөй койгон жок. Бул ишти аягына чыгаруу боюнча команда бергем. Негизи Нарымбаевпы, Атамбаевпы айырмасы кайсы? Мындай иштерди аягына чейин чыгарышыбыз керек. Бул ар бирибизге сабак болуп калышы керек. Надо всегда доводить до конца. Это будет урок на будущее всем. Атамбаев Кыргызстанда иштейм дегиси келгендер алгач элдин кулк мүнөзүн, улуттук баалуулуктарын эске алышы керек. Муну айрым бейөкмөт уюмдар эсине алгылары келбей жатат дейт. Я помню, вот как одна НПОшница все хотела, чтобы в наших кинотеатрах крутили фильм «Я гей, я мусульманин». Кайсы бир укук коргоочу Кыргызстандын кинотеатрларында «Мен гей, мен мусулман» деген тасманы көрсөтүүнү каалаган эсимде. Алардын финансисттеринен команда келгенин туура түшүнөм, бирок өлкөнү олку-солку кылганга биз жол бербейбиз. Бизге тынчтык менен стабилдүүлүк керек. Бардык маселени жергиликтүү менталитетти эске алуу менен чечүү керек. Все вопросы надо учитывать с учетом менталитета решать. Президент өлкөдө башкалардын кызыкчылыгын коргогон чет элдик тыңчылар бар экенин ачык моюнга алуу керек. Ошол эле учурда Кыргызстандын тынчтыгын бузгусу келген күчтөр дагы бар экенин билдирди. Ал эми жаштардын бийликке келүүсү тууралуу суроону КТРКнын башкы директору берди. Бир кызыктырган нерсе, сизге ошо жаш кадрлар азыркы учурда чынында эле жардам берип атабы? Чынында эле кандайдыр бир өзгөрүү, айырмачылыгы байкалдыбы? Жана ушундай чоң күчтү тартып кете алышат бекен? Ушул жаштар сиздин жеке бааңыз жана мындан ары тенденция биздин өлкөдө уланабы сиздин оюңуз боюнча? Рахмат. Жашына карап тандабаш керек да, менимче болуп эле. Албетте жаштарды колдойбуз, дагы да колдойбуз, дагы да алып чыгабыз, бирок критерий башка болуш керек го. Адам ишин билеби? Адам тазабы? Таптаза адамдар да бар да бизде. Жашы канча болсо да. Шайлообек Дүйшеевке окшогондарчы. Табыл Бегемирдиев, Раматуллов. Кээ бирөө карап көрөсүң, ошол эле Максим Бакиев деле жап-жаш болчу да.
Айдар Акаев кандай жамандыктарды кырып кетти. Атамбаевдин чопон атагы билдирүүлөрүнө талдоочулар саресеп салып, анын геништетүүгө каршы чыккандарга чара көрүү боюнча айткандарынын эби бар дейт. Анткени кыргыз экономикасынын бутка туруусунун бирден бир ачкычы тоо кендерин иштетүү. Саясатчылар жана юристтер дагы президенттин Нарымбаев боюнча айткандарын дегеле окуя боюнча да пикирлерин билдирди. Президент принял единственное правильное решение, он поступил по закону. Президент туура чечим кабыл алды. Аны мыйзам чегинде гана кабыл алды. Ал эч кимди канатына калкалаган жок. Бул мамлекетте мыйзамдуулук өкүм сүрөөрүн жана кол тийбестер жок экенин дагы бир ирет далилдеди. На эти события, которые, в принципе, еще раз подтвердили его тезис о том, что в стране неприкасаемых нет. Мындай жолугушуулар эми мындан ары байма-бай өткөрүлүп салтка айланмак болду. Гүлнара Касымбекова, Канат Каниметов, Алтыхан Бабаев, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Алтын кендеринен казылып иштетиле башташы саясий акциялар ар кандай ызычуулар менен коштолооруна көнүп деле калды өңдөнөт. Кең тармагынын чоо жайын түшүнгөнү деле, түшүнбөгөнү деле аралашып чуу чыгарганга маш болуп калышты. Мындай учурда жеке амбициялар эмес, биринчи орунда өлкөнүн кызыкчылыгы турушу зарыл. Жаратылыш бизге ырыологон мындай кен байлыктар өлкөнүн элдин экономикалык, социалдык жактан абалын жакшыртууга кызмат кылышы керек эмеспи? Албетте коомчулуктун өкүлдөрү дагы мындай маанилүү маселелерде четте калбашы керек. Өзгөчө экологияны ашыкча талкалоодон коргоп, кадрларды туура тандоо боюнча талап коюп, пикирлерин билдирсе туура болот. Ал эми жеке кызыкчылыктан улам гендердин иштешине тоскоолдук жаратуу учурдун талабына туура деле келбейт. Себеби ген байлыктарды дагы бир жолу кайталай турган болсок, өлкө экономикасын турукташтыруу үчүн иштеши керек. Сөздү Альбина Сулайманова улантат. Өткөн жумада Талдыбулак Сол Жээк кенин иштетүүчү Алтын кен ишканасы толук кандуу ишке кирди. Өкмөттүн эсеби боюнча ишкана быйыл 1 тоннадан ашык алтын өндүрүп, андан жыл аягына чейин мамлекет казынасына 400 миллион сомго чейин каражат төккөнү турат. Жаңы ишкана миңден ашык адамды жумуш менен камсыз кылат. Талдыбулак Сол Жээк кенинде 70 тоннага чукул алтындын, андан тышкары күмүштүн кору бар. Эми бул жаңы салынган өндүрүш имараттарында жумуш кызыйт, башкы талап сапат. Буга мында алтынды өндүрүүчү техниканын эң соңку заманбап түрлөрү орнотулганы далил. Кенден казылган кумду бөлүштүрүп, чайкаганга чейинки жабдуулар коюлду. Талдыбулак Сол Жээк кени 60-жылдары эле чалгынданып, эгемендик алгандан кийин өкмөт кенди иштетүүгө инвесторлорду тартуу аракетин көрүп келген. Бул иштердин жыйынтыгы текке кеткен жок. Алтын кен ишканасы быйыл казынаны толтуруп, жакшы көрсөткүчтөр менен чыкканы турат. 2012-2015 жылга чейин 1,5 миллиардга жакын салык төлөндү. Быйыл 1 тонна 2 килограмм алтын өндүрүлөт буйруса. Бюджетке бардыгы болуп 400 миллион сомго жакын акча түшөт быйыл. Ошонун ичинен 50 миллиондон ашыгы жергиликтүү бюджетке түшөт. Комбинат 2-3 жылдын ичинде заманбап талаптарга жооп бергидей курулду. Мында кенди казуу иштери жер алдынан жүргүзүлөт. Адистердин айтымында ишкана күнүнө 2500 тонна руданы иштетүүгө мүмкүнчүлүгү жетет. Ушул проектке 246 миллион доллар США инвестиция кетти. Бұл проект 19 жылға реализациясы, ушу долбордун 19 жыл болот. 19 жылдын ичинде 65 тонн миң золото алтын добываться этилет. Ушунун кирешеси 282 миллион доллар США ушу 19 жылга чейин прибыль чөттү. Айрым эксперттердин пикиринде Талдыбулак Сол Жээк кенинде алтындын азыркы эсептөөлөрдөн да көбүрөөк кору жатышы мүмкүн. Алтындан башка күмүштүн да запастары бар. Талдыбулак Сол Жээк кенин иштете турган алтын кен ишканасы 2006 жылы түзүлгөн. Ишкананын 60% үлүшү Кытайга, ал эми 40% үлүш Кыргызстанга таандык. Адистердин белгилөөсүндө мында алтындын кору боюнча кумтөр менен жерүү кенинен кийинки орунда турат. Азыр мында 1000ге жакын жумушчу алынды. Алардын көбү жергиликтүү тургундар. Муну менен катар жергиликтүү бюджетке түшкөн каражаттын эсебинен тегеректеги айылдардын инфраструктурасы жакшырат. Жылына биз ушул 24 миллион бизге берилип турат да соцпакет. Ошону биз 3 айда, ар бир 3 айда алып турабыз. Мынакей биз далай жолдорубузду, сууларыбызды, Глейген Кылак-Жабыр айылында чоң клубубузду ошол эле ушул алтын кен аркылуу, соцпакет аркылуу чоң уруп алдык.
Ал эми кечээ Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда жайгашкан Бозунчак кениндеги Казак Мыс-Голд Кыргызстан тоо кен иштетүүчү ишканасын ишке берүү аземи болду. Комбинат буга чейин тесттик режимде иш алып барып жаткан. Сентябрдын соңуна тарта ал толук кубаттуулукта ишке берилет. Маалыматтарга ылайык, андан жыл аягына дейре 200 миллион сом салык түшсө, анын 50 миллион сомдон ашыгы жергиликтүү бюджетке которулат. Эгерде ишкана толук кандуу ишке берилсе, анда жылына мамлекеттин казынасына 400 миллион сом которулат. Ошол эле учурда 1000ден ашуун жумушчу орун пайда болот. Ошого окшогон комбинаттар ачылса, Кыргызстан күчтүү, кубаттуу болуп, экономикасы көбөйөт, жумушчу орундары түзүлөт. Биздин сыртта жүргөн улан кыздарыбыз кайра кайрылып келип, ушул жерде адис болуп иштешет. Бул чоң комбинат, дүйнөлүк маркасы бар, Казак Мыс деген. Эң негизгиси, эң заманбап бүгүнкү жаңы технология менен курулган. Жакынкы күндөрү жерүү алтын кени ишке кирет. Муну менен Талас облусу дотациядан чыгат. Эгерде кен ишке кирсе, 18 айдан кийин фабрика ачылып, андан жылына Кыргызстанга 1 миллиард сом салык түшүп турат. Ошентип 3 жылда облустагы социалдык муктаждыктарды толук жоюуга болот. Компания алгачкы 100 миллион долларды которду. Кенден түшкөн салыктын эсебинен өлкөдөгү авариялык абалда турган мектептер толугу менен жаңыртылат. Мындан башка, мына быйыл ошол компания 100 миллион сом социалдык объекттерди социалдык каржы кылыш керек. 100 миллион сом. Эмдиги жылда 100 миллион сом. 3-чү жылдан баштап 150 миллион сомдон жылына 150 миллион сомдон кем эмес акчаны салып турат. Бир 3 жылдын ичинде Таласты жалтыратып койсо болот. Көчөлөрдүн баарына тең столборду коюп, фонариктерди илип, жаңы ишканаларды түзүп, жанагы эле теплицаларды салып, мына ошондо турмуш оңолот. Биз таяк кармап, малдын туягын санап өсө албайбыз. Жö кетмен кармап, фасоль менен картошканы өстүрүп, ошону өндүрүп өсө албайбыз. Ооба ал күнүмдүк окатты жапканга жетет. Бирок балдарыбыз окуп, келечекте илимдүү болуп, инженер, технолог, жакшы бир адис чыкпай калат. Эске салсак, жерүү алтын кенин иштетүү окугуна Орусиялык Восток Геолдобыча компаниясы ээ болгон. Кен иштетүүнүн 85% жердин асты менен жүргүзүлөт. Рельефти бузганга дээрлик мүмкүн эмес. Белгилей кетсек, жерүү Талас облусунда жайгашкан. Алтындын запасы боюнча Кумтөрдөн кийинки эле 2-нчи орунда турат. Негизинен кен байлыктардын мына биз айтып жүрбөйбүзбү? Тоо кен тармагы деген бюджет образующий тармак. Ошон үчүн эгерде кен байлыктардын көпчүлүгү иштей турган болсо, мамлекеттик бюджетке деген абдан эле чоң каражаттар түшөт. Экинчи жагы дагы Кумтөрдөн деген көз карандысыз болот элек да бир жагынан. Буга кошумча иштен берди алтын кени сентябрда ишке киргизилгени турат. Ишкана өндүрүшүнүн көлөмү жыл аягына дейре 200 килограмм металлды түзөт. Үстүбүздөгү жылдын соңуна карата республикалык казынага салык түрүндө 100 миллион сом түшөт. Ал эми комбинат толук ишке киришсе, 267 миллион сом которулат. Маалыматтарга ылайык, иштен берди алтын кениндеги катардагы кызматкерлер 20 000 сомго чейин айлык акы алса, жер астындагы иш жүргүзүүчүлөр 100 000 сомго дейре айлык маяна алышат. Кенди кытайлык Full Gold Mining компания иштетет. Кийинки жылы иштен берди деген кен өндүрүлгөн атат. Ал дагы ишке киргизилип калса, бул дагы чоң проект болуп эсептелинет. Ошондой эле мына бүгүнкү күндө биз айта алсак болот, биздеги ошол көп саналуу мен атап кеткен ушул кен байлыктардын 20 чактысын түрүн биз иштете турган болсок эле, биз бул республикабызга өзүбүзгө 80 миллиарддан ашык доллар таза киреше алсак болот. Бул капиталдык чыгымдарды жана эксплуатациялык чыгымдарды чыгарып койсок дагы. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө биз кен байлыктарыбызды иштетишибиз керек. Адистер ырастагандай, тоо кен тармагы Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдөгү негизги приоритеттүү багыт. Ал эми жаңы ишканалардын ачылышы экономикалык абалдын бекемделишинин кепилдиги. Альбина Сулайманова, Нургүл Жумабекова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал, Жума кайрык. Кытай каптап келатат деп бир топ жылдар бою чоошуп сөз кылчу элек, бирок аналитиктер, эксперттер белгилегендей андай нерседен чочулабаш керек. Экономикасы дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттерден ашып, дүркүрөп өсүп жаткан Кытай мамлекетинин мүмкүнчүлүктөрүн өзгөчө экономикада билгичтик менен пайдалануу зарыл, бирок жалаң эле экономика, саясат менен чектелип калбай, билим берүү, адабият, маданият жаатында дагы алаканы кеңейте берүү зарыл болуп турат. 2 күнгө созулган Кытай маданиятынын күндөрү улуу коңшубуздун кандай эл экенин терең түшүнүүгө көмөк көрсөтөөрү чындык. Андан сырткары биздин улуттук өзгөчөлүктүү, маданият, адабият байлыгыбызды улуу Кытай элине өз кезеги келгенде көрсөтчү күндөр дагы алыс эмес.
Фарфорго сүрөт тартуу кытайлыктардын көөнө өнөрү. Бул искусство кыргызстандыктарга бейтааныш деле эмес. Сырты чиймелеген карапа менен идиш аяктар колдонулуп эле жүрөт. Бирок фарфор картиналары кыргыз жергесине алгачкы ирет келүүдө. Искусствонун бул түрүндө чоң философия камтылган. Гүлдөп турган кара өрүк. Муну менен кытайлык сүрөтчү жан дүйнөнүн аруулугун жана өсүп өнүгүүнү берген. Ал фарфорлук искусствонун мекени болгон Кытайдын Цзиньцзэн шаарынан келди. Фарфорго сүрөт тартуу бул кытайлыктардын көөнө өнөрү. Муну ата-бабаларыбыз дагы аркалап муундан муунга өттү. Фарфордук искусство боюнча бизде ал тургай чоң академия дагы негизделген. Фарфордун бетине тартылган мына ушул сүрөттөр миңдеген жылдар бою сындан кетпей тура берет. Анткени фарфордун бетине сүрөт тартылгандан кийин табигый боек берилет дагы 1300 градус ысыкка 4-5 саат бышырылат. Ошондуктан бул сүрөттөр көптөгөн жылдар бою сапатын жоготпойт. Дасыккан кыргыз сүрөтчүлөрү дагы искусствонун бул түрү арбап алганын айтышты. Өзгөчө алардын сапаттуулугу жана сүрөттө камтылган философия адамды өзүнө тартат дейт сүрөтчү Эркин Болжуров. Биз кээ бир сүрөттөрүбүздү жөн эле как фото сүрөт катары карабастан мындай графика кылгыбыз келет да. А графика кылып аны кагазга чыгарып алганда мындай баалуулугу анча көрүнбөгөндөй. А мен ойлойм ошондой эле стилде если керамикага түшүрө ала турган болсок, кыргыздын нукура кол өнөрчүлүгү мен оюмча аябай жакшы болот го деп. Кыргызстан менен тарыхый байланышы бар Кытай элинин искусство чеберлери оркестрдин сырларын дагы жакшы өздөштүргөн. Бишкекте өткөн Кытайдын маданият күндөрүндө элинин басып өткөн жолун, Кытайдын тарыхын сүрөттөгөн чыгармалар жаңырды. Алтын жыландардын бейи композицияны Кытай эли жандануунун башаты катары кабыл алышат экен. Ошондуктан алар чыгарма аркылуу көрүүчүлөрдү музыка дүйнөсүнө ээрчитип, көпчүлүктү шаңдантты. 2008-жылы Пекинде өткөн дүйнөлүк олимпиада оюндарындагы ушул алтын жыландардын бейи чыгармасы менен ачылган. Композиция 1934-жылы жазылып, андан бери элдик майрамдар бул чыгармасыз өтпөйт. Андан кийин флейта жана оркестрдин коштоосунда мал чарбачылыктын жаңы ыры чыгармасын өнөрпозо жогорку чеберчиликте аткарды. Бул Кытайдагы мыкты чыгармалардын саппашында турат. Андагы кайрыктар аркылуу күлүк аттар, жайлоодогу мал жандыктардын элеси берилген. Ананда композицияны Бириккен Улуттар уюму билим берүү жана маданият тармагы боюнча мыкты музыкалык окуу булагы деп тапкан. Ал эми ажайып проза чыгармасын кытайлыктар улуу махаббаттын символу катары кабыл алышат. Композицияны Дудар жана Мария деп таташат. Чыгармада Кытайдагы орус кызы менен казак жигитинин бири-бирине болгон арзуусу сүрөттөлгөн. Айлуу түндөгү бий чыгармасы дагы көпчүлүктүн купулуна толду. Муну айлуу түндө кол кармашып тегерек болуп алып бийлеп, ырдоого чогулган жаштар ойной турган кытайлыктардын элдик оюнуна арналып жазылган. Ананда бул композиция Кытайдын ичинде мамлекеттик деңгээлдеги түзүлгөн материалдык эмес маданий мурастардын тизмесине кошулган. Биз музыка аркылуу миңдеген жылдык тарыхыбызды бергибиз келди. Кыргызстандын өнөр адамдары дагы Кытайга келип кетет деген ойдобуз. Муну менен маданий алакан чыңдаса болору жашыруун деле эмес. Ал эми Феникс кушу тууралуу аткарылган чыгарма көпчүлүктү мурдагыдан дагы жандантып, шаңдантты. Зурнанын өнөр адамы жөн эле чертип койбостон эптүү жана назик кыймыл менен чертип, Феникс кушунун эркин учуп жүргөнүн элестүү бере алды. Улуу өлкө менен дипломатиялык мамиле түзүлгөн 23 жылдын ичинде Кыргызстан экономикалык жана саясий жактан эле эмес, маданий алаканы да жолго салды. Өтүп жаткан Кытай Эл Республикасынын маданият күндөрү эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди чыңдап, гуманитардык, экономикалык жактан кызматташуу өнүктүрөт. Кыргызстанда Кытайдын маданият күндөрүнүн өтүшү кылымдардан бери келаткан Кыргыз-Кытай алакасын дагы бир баскычка жогору көтөрдү. Дегеле улуу өлкөгө кошуна жанаша жашаган Кыргызстанга экономикалык алака катыштар жаман болгон жок. Кытай менен дипломатиялык мамиле түзүлгөн 23 жылдын ичинде Кыргызстан коңшудан экономикалык жана саясий жактан да колдоо таап турду. Ошол эле маалда транзит өлкө катары Кыргызстанда Кытай үчүн маанилүү. Азыр эки өлкөнүн тыгыз кызматташтыгы стратегиялык өнөктөш деген жогорку макамга жетти. Кыргызстан менен Кытайдын экономикалык мамилеси азыр өнүгүү шартында да жылдан жылга бул биздин экономикалык байланыш өнүгүп атат. Себеби биз азыр Кытайдын кийимисиз, Кытайдын материалдарысыз даже үйдө кура албайбыз, кийим да кие албайбыз, даже керек болсо тамак иче албай калдык.
ошол эле мезгилде Кытай аябагандай кызыктар болуп атат, өзүнүн экономикалык байланышын Кыргызстан аркылуу бөлөк өлкөлөргө таратуу. Кыргызстан менен Кытай көптөгөн бирдиктүү долбоорлорду ишке ашырууда. Тагыраак айтканда, Кыргызстан Кытай газ куурун жаткыруу, түндүк-түштүк альтернативалык жолун куруу, Бишкек жылуулук борборун оңдоо, жаңылоосунду бир катар иштер ширелишкен достуктун аркасынан жасалууда. Кытай тараптын колдоосу менен эл аралык маанидеги Ош, Сарыташ, Эркечтам, Ош, Баткен, Исфана, Бишкек, Нарын, Тору-Карт жолдору да салынды. Кыргызстанда энергетикалык көз канатсыздыктан чыгарган датка көмөк чордону курулуп, учурда датка кемин электр чубалалары тартылууда. Гүлнара Касымбекова, Бактырсын Дүйшөнбеков, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал, Жума кайрык. Айрымдар тамашалап айтып жүргөндөй, батыштын өнүккөн өлкөлөрүнө чейин эч кандай кынтыксыз экспорт кыла турган товарыбыз элдин көркөм жасалга өнөр адамдарынын колунан чыккан буюмдарыбыз. Биринчиден алар улуттук колоритти белгилеп, башкаларды өзүнө тартып турат, экинчиден экологиялык жактан эң таза болгон материалдардан жасалат. Мына ушул максаттарды көздөгөн оймо фестивалы жерге бизде 10-чу жолу өтүп жатат. Башка бир топ мамлекеттерден дагы колунан көөрү төгүлгөн уз усталары ушул фестивалга катышуу үчүн жергебизге келишти. Кол өнөрчүлөр өзгөчө кийимде. Эл аралык оймо фестивалына дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүнөн келгендер бири-бирине окшобогон өзгөчөлүктү, улуттук маданияттын кайталангыс баалуулуктарын көрсөтүүнүн камын көрүшкөн. Мунуңуз канчадан кемсеңиз? Iya, бул деген 1200. Бурул апанын буюмдарын көргөндөр көп. Бири кийизден жасалган сувенирлерге кызыкса, башкалары түрдүү сайма менен тигилген кийимдерге көңүл бурушууда. Чебердин айтуусунда кол менен жасалган бул буюмдарды анын жетекчилиги астында жетим балдар жасаган. Ата-энеси жок жетим балдарга национальный ошо прикладное искусствону үйрөтөм. Өзүм 81-ге чыктым. Ошондон бери балдар менен занимать этем. Курак курайбыз, сайма саябыз, боз үй жасайбыз, тапочка жасайбыз, туш кийиз, жер төшөк, подушка, ушунун баарын жасайбыз. Анан жасаган буюмдарыбызды жанагы каарлар үйүнө, дегдомдорго алып барабыз. Жүндөн жана кийизден жасалган көз жоосун алган шырдактар, килемдер, жоолуктар мунун баары Ош облусунан келген. Кол өнөрчүлүк менен ишкерчиликти Венера Конокбаева 2 жыл мурда баштаган. Быйыл алгач рет жарманкеге катышып жаткан кезде. Булар көбүнчөсү боз үйгө, кыз себине керектүү нерселерди, унаанын ичин жасалгалоочу буюмдарды жасашат. Башкалардан өзгөчөлөнүп, таарга термеге койдук. Бул жерде деле ушу кадимки биздин койдун жүнүдөн жасалат бардык биздин жумуштарыбыз. Биз койдун жүнүнө, топоздун жүнүнө, бул бизде Алай жергесинде, Алай менен чектешкен Мургап жеринде болот. Бул үй жаныбары, ошону менен бирге төөнүн жүнүн дагы кошуп, ушул 3 жүндү жумушка киргизип, 3 жүндүн жасалган үй буюмдарын бир гана боз үй эмес, үйдү турмуш тиричилигине керектүү дагы жасап чыктык. Могу турган саймалардын баардыгын биздин кыз келиндер сайган, өзүбүздөн кийинкилердин баарына ушуларды үйрөтөбүз. Ошону менен бирге бир эле өзүбүздүн айылыбызда калбастан жалпы журтчулукка чагылдыргыбыз келет. Ал эми могулар деле, булар деле кыздарыбыздын себине берилет. Бул деген мисалы мен өзүмдүн колуман чыккан ушул. Кыздардын себине кошобуз. Өзүбүз келе алып калбастан бардык журтчулукка жарыя кылып, бардык журтчулукту ушуну саяганга жана ушуларды колдогонго үндөп кетким келет. Кийимгече, шырдак, килемден тышкаркы өзгөчө буюм, идиш жуучу каражаттар да коюлган. Үй шартында байыркы эрежелер менен жасалган буюм да келгендердин көңүлүн бурдурду. Во-первых, приготовлены по рецептам наших с вами прабабушек. Самын толугу менен табигый, чоң энемдин айтуусу боюнча жасалды. Тынчтандырат, кесилген терини айыктырат. Оймо фестивалынын 10 жылдыгында анын катышуучулары дагы, аны көрүүгө келгендер дагы аябай көп болду. Кол өнөрчүлөрдүн уюткусу деп аталган кыргыз чеберлеринин жасаган буюмдары дагы бул жарманкеде негизинен көпчүлүктү түздү. Ошондой эле Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Иран, Индия, ал эмес океандын ары жагындагы Америка, Мексика чеберлеринин колунан жасалган буюмдарды дагы бул жарманкеден табууга болот. Ала Тоо кинотеатрынын алды чыгыш базарын элестетти. Бухара, самаркандтык усталардын колунан жасалган идиш аяктар, индиялык чеберлердин таштан жана алтындан жасалган жумуштары. Аябай жакшы ушундай ярмаркалар көп болсо экен, элибизде тынччылык болсун, анан ушундай чет мамлекеттерден келип турса, элдин ынтымагы жакшыраак болот го деп ойлонуп атам.
Кол өнөрчүлөрдүн оймо фестивали 2005 жылдан бери өткөрүлөт. Жыл сайын анын аймагы кеңейип, катышуучулардын саны да өсүүдө. Максаты кол өнөрчүлүктү даңазалоо, чеберлер ортосунда байланыш түзүп, достук, ынтымакка данакер болуу. Максатыбыз ушу Кыргызстандан чыкпай эле чеберлер ушул жерден өзүбүздүн жергебизде мындай чоң бир базар уюштуруп, баягы Дордойдой да, кандай Дордойго кандай дүйнө жүзүнөн баары келип атса, дагы ошондой эле биз ошо чеберчилик боюнча ушундай бир чоң жарманкени ушу жыл сайын уюштуруп, ушундай бир түптөн түп коелу деген ойдобуз. Бул биринчиден. Экинчиден ушул көптөн көп меймандар келсе, туризмге дагы мындай туризм дагы өнүгөт эле. Афганистан представлен. Фестивалдын ачылышына расмийлер да келди. Маданият, маалымат жана туризм министри маданиятты сактап жайылткан кол өнөрчүлөрдүн аракети мактоого татыйт деди. Ата-бабалардан мурас катары кийинки муундарга калган көөнөргүс конорчулук бул биздин байыркы тарыхыбыз. Кылымдарды карыткан каада салтыбыз, үрп адатыбыз жана улуу маданиятыбыздын өзгөчөлүгү. Иш-чара театрлаштырылган көрсөтүү ыр бий менен уланды. Аймактардан келген чеберлер мастер-класстарды өтсө, дизайнерлер өздөрүнүн чыгармаларын тартуулашты. 31 июлда Бишкекте башталган фестиваль эми 9 августка чейин Чолпон Атада уланат. Бурулай Пусурманкулова, Алтынхан Бабаев, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Азыр болсо сөздү Альбина Сулаймановага берсем, ал сиздерге апта ичинде болуп өткөн башка окуялардын тизмегин тааныштырмакчы. Дүйшөмбү 27 июль өлкө башчы Чолпон Ата шаарында журналисттер менен жолугушту. Иш-чара суроо жооп иретинде өттү. Алмазбек Атамбаев Росгидро ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Евгений Дотту кабыл алды. Жолугушууда президент жогорку нарынкы эстер кыркасынын кубаттуулук берүүчү объектилерин жана курулмаларын көтөрүү боюнча курулуш иштеринин жүрүшү тууралуу маалымат алды. Премьер-министрдин төрагалыгы алдында өлкөдөгү диний кырдаалга жана коопсуздук маселелерине арналган жыйын болду. Шейшембе 28 июль президент 5-чакырылыштагы Жогорку кеңештин ишмердигинин жыйынтыктары тууралуу төрага Асылбек Жээнбековдон маалымат алды. Атайын кызмат ИГИЛдин Кыргызстан элине болгон видео кайрылуусуна тартылган жарандын өздүгүн тастыктады. Эске салсак, 25 июлда YouTube сайтына өзүн ИГИЛдин мүчөсүмүн деген белгисиз жигит кыргызстандыктарды ислам мамлекетинин жерине көчүп барууга чакырган. Кайрылуу кыргыз тилинде жасалып, видеого орус тилиндеги субтитр дагы кошо берилген. Жогорку кеңешке депутаттыкка талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн саясий партияларга керектүү документтерди Борбордук шайлоо комиссиясы бекитти. Шайлоо астындагы үгүт иштери болсо расмий түрдө 4 сентябрда башталат. Мындай чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы отурумда кабыл алды. Союз маалында Аскер деңиз флотунда кызмат кылган Кыргызстандагы ардагерлер Аскер деңиз флот күнүн салтанаттуу белгиледи. Шаршемби 29 июль Талдыбулак Сол Жээк кенин иштетүүчү Алтын кен ишканасы толук кандуу ишке кирди. Өлкө башчы Малайзиянын алдыңкы маалымат каражаттарына интервью берди. Атамбаев Кыргызстандын инвестициялык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жана улуттук экономиканын Евразия экономикалык бирлиги боюнча өнүктүрүүнүн негизги багыттары менен түрлүү тармактарда жүрүп жаткан реформалар жөнүндө айтып берди. Бейшембе 30 июль президент өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алды. Министр мамлекет башчысына катуу жааган жамгырдан жана аба ырайынын кескин ысышынан Чүй жана Баткен облусундагы дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүп кетишинен улам көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Кыргызстанда ден соолук жумалыгы аталышындагы алгачкы кыргыз-түрк долбоорунун алкагында Түркиядан келген 23 дарыгер кыргызстандык бейтаптарга акысыз операция жасады. Кыргыз эл артисти Мукамбет Токтобаев жол кырсыгынан каза тапты. Жума 31 июль Алмазбек Атамбаев билим берүү жана илим министри Эльвира Сариеваны кабыл алды. Анда өлкө башчыга билим берүү тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалар тууралуу маалымат берилди. Кумтөр кенине жанаша жайгашкан мөңгүлөрдүн абалы менен таанышып чыгуучу илимий техникалык эксперттик топ түзүлдү. Токтогул ГЭСинде оңдоп жаңылоо калыбына келтирүү иштери жүрөт. Бул үчүн Евразиялык өнүктүрүү банкы жеңилдетилген насыя берет. Мындай макулдашууну шарттаган келишимге премьер-министр Темир Сариев банктын өкүлдөрүн кабыл алган учурда кол коюлду.
2 августка карата мурда илинип коюлган саясий партиялардын жардамга баннерлери, ошондой эле массалык маалымат каражаттарындагы материалдар алынып салынышы керектигин БШК билдирди. Мыйзам талап кылган бул эскертүүлөр аткарылбай, көз жаздымында калса, саясий партиялар 100 000 сомго чейин айып төлөшөт же БШКнын чечими менен шайлоого катышуудан четтетилет. Эл артисти Мухамбет Токтобаевдин үй-бүлөсүнө материалдык жардам көрсөтүлдү. Президент кол койгон буйрукка ылайык Мухамбет Токтобаевдин каза болгондугуна байланыштуу анын үй-бүлөсүнө өлкө башчынын социалдык коргоо жана колдоо фондунан 100 000 сом материалдык жардам бөлүндү. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын түптөлгөнүнө быйыл 91 жыл толду. Буга байланыштуу Бишкекте майрамдык салтанат уюштурулуп, темир жолчулар мекеменин жетекчилиги тарабынан ар түрдүү сыйлыктар менен сыйланды. Эл аралык оймо фестивали башталды. 22 июлдан 27-сине чейин Кореянын Чунчон шаарында өткөн таэквондо оюнча мелдеште Кыргызстандан барган спортчулар ийгилик менен кайтты. Ачык Корея турниринде жалпысынан 14 спортчу өлкө намысын коргоп, 6 алтын жана 3 коло медалга ээ болгон. Ишемби 1 август премьер-министр Темир Сариев Жалал Абад облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Ала Бука районунда жайгашкан Бозумчак кениндеги Казак Мыскулт Кыргызстан тоо кен иштетүүчү ишканасын ишке берүү аземине катышты. 1 августтан баштап электр энергияга болгон баа 10% көтөрүлдү. Кыргыз улуттук драма театрында кыргыз эл артисти Мухамбет Токтобаев акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Жекшемби 2 август бүгүн шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын арызын кабыл алуу аяктады. Биз бул апта ичинде негизги деп баалап баам салган окуялар ушулар болду. Дайыма жагымдуу кабарлар коштоп жүрсүн, саламатта калыңыздар.